Сиз азыр мен берген суроого сиз мени айландырып жооп берип атасыз. Айландырбаңыз. Мен андайларды көрүп бүткөм. Мага так жооп берсеңиз, мындай так. Көчөдө калбайт. Бир дагы бала мына жылына сентябрга чейин бардык балдар ар бир мектепке кирет. Ата-энеси миграцияга кетсе, биз штраф салабыз дейт. Сиздер кимсиздер штраф салгыдай? Жумуш орунду коюп бербей жатып эле штраф салат экенсиздер. Жалпы Кыргыз Республикасында болуп аткан чоң көйгөй деп ойлоймун. Себеби күнү түнү бизге кайрылышат экен, жазышат экен, кайрылышат экен, тааныштар келет экен. Мен быйыл балам 2-класска кирбей атат. Эмнеге кирбей атат? Электронный, баягы эле электрондук кезек абдан бир көйгөйлүү болду да, ошону сиздер ата-энелерге жеңил жагыны карап берсеңиздер жакшы болмок да. Мына уже июнь айы бүтүп атат, июль, август 2 ай эле калды. Көптөгөн балдарыбыз кире албай атат. Көптөгөн балдарыбыз деп айтып, ошонун ичинде өзүм деле бар да. Мен өзүмдүн баламды азыр 2-класска киргизе албай атам. Неге дегенде 1-июнь күнү эртең менки 9-да электронный кезекке кирсем, уже орун жок, жабылып калды деп атат. Эми элестетсеңиз, менде канча адам бар. Мен башкаларды дагы айтам, жана өзүмдү да айтып кетем. Себеби мен Кыргыз Республикасынын жараны болом, жана менин балам дагы Кыргыз Республикасынын жараны болот да. Ушу эл катары өзүмдү мисал келтирип атам, бул жерде туура түшүнүңүздөр. Буну кандай биз жөндөшүбүз керек? Бир элге деген жеңилдик бир кылабызбы же дайыма эле мындай орчулук эле кылып кыйнап келе беребизби ата-энелерди? Мектеп маселесинде китепти көтөргөнүзгө 4 жыл болду, эч кандай тыянак жок, жыйынтык жок да. Анан эми келип туруп, ушу китеп маселеси көйгөйлүү болуп аткан, өлгөн үстүгө көмгөн кылып туруп, эми электрондук кезекти дагы аябай орлотуп салдык да. Буну ким чечет? Ким? Надира айым? Эң проблема болуп жаткан точкаларды эле айтып коеюн, объекттерди. Бул Бишкек шаары, анан Бишкек шаарына жакын ушу Чүй областы. Анткени бул ички иммиграция менен байланышкан, калк абдан жыш жайгашкан. Экинчи чоң дагы бир объект проблема болуп аткан, бул Жалал Абад областы. Жалал Абад шаары, анан жана калк жыш жайгашкан райондор. Бул эки, анан Ош областы, үчүнчү дагы бир ушундай көйгөй чыгып аткан жерлерибиз бар. Бул Ош областы, Ош шаары, анан Ош шаарына жайгашкан жана калк жыш жайгашкан жерлер. Эми мындай түп тамырынан чечүү жолу бул. Мисалы Бишкек шаарына, Сауд Араб фондуна 14 мектеп, анын ичинде жаңы мектептер да бар, анан кошумча корпустар да бар. Бул куруу керек. Ошондой эле Сокулук районуна, жанагы Бишкекке чектеш райондорго, калк жыш жайгашкан жерлерге тез кошумча корпустарды же мектептерди куруш керек. Экинчиси, баягы мурдагыдай эптеп эле баягы лобби менен ар кайсы жерге туура эмес мектептерди курууну токтотуш керек. Планду куруш керек да, кайсы жерге көп болсо. Үчүнчүсү 110 деген номер бар. Сиздер, урматтуу депутаттар, жардам берип атасыздар бизге. Ошо 110 номерине чалсаңыздар, биздин атайын кызматкерлер бар. Ошо жаанталашып жардам берип атышат күнүгө. Анан роликтерди да чыгарганбыз. Анан система өзү, ата-энелер кыйналбайт. Мисалы 2018 жылы төрөлүп, мектепке чейинки даярдыктан өтсө, аны 2-класска жашынакай каттап атат. Ал эми 2019 жылкы балдарды 1-класска каттап атат. Анан мен түшүнүп атам, китептер менен дагы ошондой көйгөй көп жыл чечилбей келатпады беле. Эми аны абдан жакшы чечүүдөбүз. Эмне үчүн? Анткени STEM боюнча толук 1-класстан 12-класска чейин даяр китептерди алдык. Аны адаптациялап, азыр 1-2, 5-7 класстарга математика, табияттануу кетти, англис тили 3-төн 9га чейин кетти. Анан эми Россия Федерациясы дагы бизге орус тилин толук линейка алып берем деп атат. Баягы бул сатылбайт, бул бекер берилет, учкун ишканасы жеткирет. Анан дагы бир жолу кайталап коеюн, ушул урматтуу жарандар 110 номерине чалып, техникалык ушундай жардам алсаңыздар болот. Рахмат. Надира айым, чоң рахмат. Сонун жооп бердиңиз. Жакты баарыбызга. Сонун бир билбейм, кантип айтсам, аны сизге гүлдөй албайт экенбиз биз сиздердей. Сизди сыйлайм инсан катары. Жакшы айымсыз. Жеке сизге болгон шек жок. Бирок жумушуңуздарга абдан көп шек бар да. Сиз азыр мен берген суроого сиз мени айландырып жооп берип атасыз. Айландырбаңыз. Мен андайларды көрүп бүткөм. Мага так жооп берсеңиз, мындай так.
Мен суроо бердим да атыңыз ким деп. Надира деп эле айтыңыз, мага жакта айтпаңыз. Мен электронный боюнча суроо берип атам, сиз мага мектепти куруш керек. Каякта бир араптарды айтып атасыз. Аны качан курабыз? Мо 2 айдын ичинде биз мектепти куруп бүтөбүзбү? Биздин балдар мектепке киреби быйыл же кирбейби? Мага ошол кызык болуп атат. Анан араптар менен кийин иштеше беребиз. Ал экинчи орунда турат. Мен биринчи орунда биздин балдар быйыл мектепке киреби кирбейби? Же калып калабызбы? Бул бир. Экинчи, сиз мынтип атасыз. Жалал Абад, Ош, Бишкек, ошо жанагы адамдар жыш бар жерде кыйын болуп атат деп. Ошону биз экөөбүз баарыбыз жалпы мо июнь айында чечишибиз керекпи? Буну сиздер мурда 12 жылдыкты алып келгенде эле 2 жыл болду. 12 жылдыкты алып келгенде ошондо сиздер мектепти куруп коюшуңуздар керек болчу. Электрондук очередти ошондо эле чечип коюшуңуздар керек болчу. Анан мектепке сентябрга 2 ай калганда экөөбүз бул жерде мектеп куруп бүттүк биринчиден. Экинчиден жыш жерлерди күнөөлөп койдук. Ошол региондор жыш болгонуга ким күнөөлүү? Эл эмес. Бир дагы бала көчөдө калбайт. Бир дагы бала мына жылына сентябрга чейин бардык балдар ар бир мектепке кирет. Бир да бала ушул убакка чейин мына 2025 жыл канча жылдан бери биз мамлекеттик жана курулуш мурда агенттик болчу, бүт баягы мектептерди кургула деп заказ берип келе жатабыз. Ошого карабастан курулуп атат мектептер, бирок бир аз убакыт керек экен. Бирок дагы сиздин сурооңузга так жооп берейин. Бир да бала көчөдө калбайт. Билим берүү системасы мындайга жол бербейт. Бир дагы бала көчөдө калбайт, сентябрга чейин баары катталат. Да 3-чү каттоо августта болот туурабы? Экиле этап. Биринчи этабы жанагы туруктуу прописка деп коебуз, жөнөкөй тил менен айтканда. Ошол 1-июнга чейин бүттү. Бишкек шаарында мисалы туруктуу жанагы жашоочулар айтты, биздин дагы таламы мындай укугубуз бар деп. Бүт республика боюнча туруктуу катталган адамдардын мектепке балдарды жазылуусу 1-июнда бүттү. Азыр 1-июндан августтун аягына чейин каалаган мектебине, бош орун болгон каалаган мектебине каттоо жүрүп жатат. Рахмат. Бирок бизде бош орун жок, ар бир класста 60тан окуйбуз буюрса. Ата-энелер 60тан окуйбуз. Мурда мен 45 менен бүткөн болсом, былтыр 50 менен, быйыл мо сентябрдын 1 келсин аман эсен болсок 60тан окуйбуз. Ата-энелер угуп коюңуздар баарыңыздар жана урматтуу депутаттар. 60тан балдарыңар окуп аткан сабакта, мектепте кайсыл балаңар бир акылдуу, бир биздин акындарыбыздай бир адамдар, жогорку жакта отурган адамдардай болуп чыгат деп ишенесиздер? Мен ишенбейм. Мен 100% ишенбейм. Ошол жактан биздин балдарыбыз телефонду чукуганды үйрөнөт, мушташканды үйрөнөт, бирин-бири өлтүргөндү үйрөнөт деп ойлойм. Себеби мугалим 60 адамга күчү жетпейт. Ал байкуштардын андан дагы толтура кагазы бар, пачкалган кагазы бар. Кайсыл балага билим берет мен түшүнбөйм. Ошол жакта эмне үчүн сиздер карабайсыздар? Биз айтып эле атабыз, өзүбүз үчүн айткандай эле сезилет сиздерге. Бирок биз өзүбүз үчүн эчтеке кылбайбыз, айтпайбыз. Кереги жок. Жана мен айтып кеткендей, сиз айтып атасыз 1-чи этапта ошол жерде жашаган учету барлар деп атасыз го. Мен учетум бар 12-чи мектепте. Кире албай жүрөбүз. 1-чи этап бүттү, 2-чи этап бүттү, кире албай атабыз. Ошол жерде мен кошуналарым мага келет. Кантип киребиз дейт. Сиз азыр айтып атасыз, ошол жерде жашаган учету барлардын баардыгы рахмат айтышты, кирип атышат. Жок, анда булар каяктын жараны? Булар башка мамлекеттен келдиби дейм да. 12 менен 4кө, 6га, 29га, 67ге ошол жерде ата-энеси 30 жылдан бери жашаган балдарыбыз кире албай атат. Анан жыш регион деп регионду күнөөлөйбүз. Жыш регион болот, айла жоктон биз иштегени шаарга келебиз, иштегени Ошко барабыз, Жалал Абадка барабыз, Бишкекке келебиз, балдарыбызды жетелеп келебиз да. Туурабы? Эмгек миграциясы боюнча да тоже окуп калдым мен жаңылыктардан. Ата-энеси миграцияга кетсе, биз штраф салабыз дейт. Сиздер кимсиздер штраф салгыдай? Жумуш орунду коюп бербей жатып эле штраф салат экенсиздер. Бул эмне деген нерсе? Кайсыл жакта болсо штраф сала бересиздерби? Эми биз мо көзүбүздү чоң ачып койгон үчүн штраф салбайсыздарбы? Же каттуу сүйлөп койгонубуз үчүн штраф салбайсыздарбы? Азыр эмоция менен сүйлөп атам. Туура анткени биз көчөдө жүрсөк кармап алыш эле айтып бериш. Биз быйыл киребизби, мектепке балдарыбыз окуйбу дейт. Надира эжеке, сизден сураныч, ушул боюнча чечиңиздер. Биздин вице-мэр айымыбыз да отурат да, ошол жак карайт электрондук жана кезекти, туурабы? Сиздер ошол жак аркылуу жанагы бирге байланышта күнү түнү отуруп алып бир чечимге келбейсиздер? Бизде мындай болуп атат да, кабинет министри бизди душман көрөт,
Анан ич ара өзүңөр душман көрүп, тыгыз байланыш жок бул жерде. Ынтымак жок сиздерде. Чын айтканда бири-бириңерге текеберлик менен карайсыңар. Антпеңиздер. Биз эл үчүн иштеп атабыз сиздер менен биргеликте. Бири-бирибизге текеберлик болбойт. Болгондо да биздин эл карапайым ортодо чайналып кетти. Биздин айыбыздан, сиздердин биздин айыбыздан болуп атат ошонун баары. Надиреже, сизден сураныч, сиз да энесиз. Эртең балдары сентябрда баары кирет деп атасыз, буюрса кирсин. Бирок мен толук 90% айта алам, кире албайт. Себеби сиз айтып атасыз, орундук көп дейсиз, орундук жок. Орун жок, 60 бала быйыл буюрса окуйт, тыгылышта окуйт, ал класс. Системаны көрсөтүп койбойлубу сизге? Системаны көрөсүзбү? Макул, сөзгө ишенбей эле коюңуз. Жок, ал система. Так орундар бош турганды карап коюңузчу. Сураныч. Сөзүн бөлбөңүз. Мен ал системаны көргөм, мен ал системаны энелерге, ата-энелерге ооз-эки жооп бере албаймын. Аны ата-энелер көргөндө да кээ бири түшүнөт, кээ бири түшүнбөйт. Кээ бири деген телефон түндүккө киргенди билет экен, кээ бири билбейт экен. Биз ар кандай элбиз да, бирибиз окуганбыз, бирибиз окуган эмеспиз. Арабызда деле аябай эле билимдүүлөр жок. Ошондой эле биздин элдин деле арасында ошондой болуп атат. Ошону вице-мэр менен биргеликте кантип чечебиз, мындай чечпейликпи? Болбой калды уже бул жагы. Биз деле мындай тынч отура алабызбы? Добрый день, уважаемые депутаты. Действительно, сейчас по городу Бишкек осталось 2863 места. Эта вся система отслеживается в онлайн. А по тем детям, которые не смогли по микроучастку зарегистрироваться, эти вопросы будут решаться в течение августа месяца. Ни один ребенок не останется на улице, так сказать, который не попал. Как вы знаете, сейчас работает еще межведомственная группа, где есть фиктивно приписанные дети, к сожалению, которые заняли всю квоту, допустим, по всем школам, по тем статусным школам, которые вы обозначили. Но, тем не менее, вопрос с каждым ребенком будет решен. Если родители нуждаются в помощи для регистрации ребенка в электронную запись, они могут обращаться в районные центры образования, в департамент образования, где им непосредственно также помогут зарегистрировать ребенка и окажут консультативную помощь. В принципе, им даже к директору школы не нужно ходить, потому что директор тоже не имеет права вводить данные ребенка, это будет нарушение. Виктория, рахмат. Албетте, директорлор эч кандай акысы жок киргизгенге. Бирок сиздерди сөзүңүздөрдөн кармайлык. Азыл биздин калайык калк угуп атат. Сентябрга чейин балдарыбыз кирсе кирди, кирбесе биз кайра сентябрда буюрса келебиз да аман эсен болсок, келгенде кайра эле ушул тема көтөрүлөрүн мен билип сезип турам да. Анан рахмат. Надира айым, сизге да бир маселем бар эле айтып коеюн, мүмкүнчүлүк менен колдонуп. Баткен Лейлек райондорунда жана Сүлүктүү шаарында орто мектептерге компьютер жана интерактивдик доскалар менен камсыздоо маселеси боюнча сиздерге көп жолу кайрылдым. Бирок сиздер тилекке каршы сертификат алууну сунуштап эле чектелип калып атасыздар да. Ошол боюнча кандай кылабыз? Бизде Баткенде, Лейлекте, ошо Баткен областында бул көйгөй бар да. Доска жетишпейт. Да, көптөгөн компьютерлар жетишпейт да. Мен бул бир-экөөсүн айтып атам, калгандарын айткан убакыт аз экен. Ошол боюнча кандай кыласыздар? Сертификат менен чектелип калбаңыздар да. Мен буну деген мектепке биздин балдарыбызга келечектин президенти, келечектин депутаты, келечектин министринен сурап атам буюрса. Ошону кантебиз? Азыр 5 ай болду сураганыма. Азыр бизге ошол жана сатып алууларды финансы министрлигинин алдындагы атайын бир мекеме бар. Ошол жүргүзүп берет да. Ошол бүтсө эле биз сертификатты берип, тим эле базада турат. Анан тигилер бизге берер менен эле биз дароо жеткирип беребиз. Андай болушу мүмкүн эмес. Сертификат берилгенден кийин компьютер сөзсүз берилет. 5 ай болду да. Ушуну карап чечип берсеңиз жакшы болмок. Рахмат. Анан да бир маселе, сиз Баткенге бардыңыз жакында эле. Баткенге бардыңыз, жакшы, ошондой элдердин арасында иштеген бул абдан жакшы нерсе да. Ошол жерде бизде Жаңыбак, Миңөрүк деген мектептердин ичине кирбедиңиз, эми убактыңыз болбогондур, бирок мен айтып коеюн, ошол жерде көп баргандыктан, ошол жердин кызы болгондуктан. Элестетсеңиздер, мына агай жекелер, бир класста ортодо босого болот, бул жакка 5-класска сабак бересиң, босогодо эле отуруп мугалим кайра бул жакты карап, оң жагын карап, 4-класска сабак бересиң. Бир доска алып туруп бияка жазып, өчүрүп туруп кайра 6-класска жазасың. Бул деген 17-кылымбы дейм да, барып көрүп мен 17-кылымды элестеттим, китептен окуганымдан 17-кылымды элестеттим, өзүм көргөн эмесмин да. Бул деген уят нерсе, бул абдан уят нерсе. Биз 21-кылымда жашайбыз, биздин мектептер деген заманбап болуш керек. Биз жана кабыл алып аткан мыйзамдарыбызчы, Европанын мыйзамдарын кабыл алабыз да, а бирок чын-чынына келгенде 17-19 кылымда жашагандай сезилет экен. Бир мугалим 2 класска ортодон туруп алып босогодо 2 жакка сабак берүү, бул деген мен билбейм, шермендечилик да.
Ошондой мектептерди карабайсыздар. Киргенде мен боюм 170, мен эңкейип кирдим. Вот ишенесиздер, мен эңкейип кирдим. Биздин 11 класстын балдар кыздардын бою азыр менден 2 эсе улуу. Алар кантип кирип окушат, эңкейип отурушат экен. Мындайча айтканда кечирим сурайм, тооккан экен да. Ошондойлорду биз 12 жылдыкты жана моундай бир токтомдорду киргизерден мурда, кабыл алардан мурда биринчи мектептерибиздин сапатын карап, ошолорго биринчи көңүл буруп туруп, анан буларды кабыл алсак аябай сонун жарашмак да. Ошону бир карап, бизди министр айым менен чечишип биргеликте бир нерсе кылалык эми. Отура берсек убакыт кете берет экен. Бул ордубуз деле убактылуу баарыбыздыкы. Эч кимдин атасынан калган эмес да. Ошондуктан сизди чакырат элем, баарыбызды иштейлик. Бир эле мен Баткен областында эмес, башка областтарда да мындай мектептер бар экен. Курулуп атат, бирок кайка курулуп атканын мен көрбөй атам. Кайсы балдарыбыз окуп атат? Сиз айткан анализи менен кошо муну таблицада мүмкүнчүлүк болгондо сизге дагы азыр барып көрсөтөйүн. Ошо сиз айткан так анализ менен финансы министрлигинде анан тиги мамлекеттик курулушка бердик. Жылына беребиз, мындай кирип, титулкага курулмайынча биз чарчабайбыз. Улам бере беребиз, далилдей беребиз, кургула дей беребиз. Мына бул турат да так. Азыр сизге таблицаны да көрсөтөм бир астайын. Берген сунушубуздун баарын. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат.